Саламатсыздарбы футбол күйөрмандары. Биз футбол боюнча Кыргызстандын курама командасын Бириккен Араб Эмираттарына узатып атабыз. Азыр биз Манас аэропортундабыз. Туп-туура 1 айдан кийин Катарда Азия кубогу орун алат. Ушул 16 январда алгачкы оюн бар. Ага чейин 4 беттеш каралган. Контролдук беттештер Кыргызстан курама командасы үчүн. Ошондуктан бүгүн биздин футболчулар демек Бириккен Араб Эмираттарына жол тартып атат. Биз албетте аларга ийгилик каалайбыз. Жана ошондой эле кандай ал жака жөнөп жатканын, кандай маанайда экенин сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Уже биринчи сбор өттүк, ысык көлдө даярдык жакшы, физический форманы жакшы эле чогулттук деп ойлойм. Ошон Кудай буйрса азыр Дубайга барып, аяктан да жакшы даярданып, буйрса Кубок Азияга 100% даяр болгонго аракет кылабыз. Сезон силер үчүн аябай узун болду да. Дээрлик менин оюмча бир жылга жакындап калды окшойт. Ойуну ойлой келип атасыңар, анан гөлдө менин оюмча айрыкча ошол физикага көбүрөөк басым жасалды окшойт. Ошол кандай болуп атат? Ошонун баары силердин өзүңөрдөн денеңер ошого канчалык туруштук берип, канчалык көнүп өзүнө келип атат да? Ооба, туура абдан жакшы суроо болду. Бир жылга да жетип калды. Анткени мен да өзүм да уже бул жаңы тренер келгенден мен ошо биринчи сбордон баштап эле ар бир сборго барып жүрөм, ошо Болгарияга дале бүт сборго. Ошону өзүмдөн айтып кетсем, өзүм сезим менен баягы өзү футболист өзүн жакшы алып, жакшы восстанавливаться этип жүргөн болсо, ар дайым бул тоскоол тийбеш керек деп ойлойм. Анткени Европада деле мындан көп вакыт ойношот. Сезондор сборныйда дагы, анан клубный чемпионаттардагы көп турнир биздикке караганда алар көбүрөөк окшойт. Ошон үчүн баягы өзүң жакшы алып барып, жакшы восстанавливаться этип, өзүң жакшы карап турсаң, бул тоскоол деле тийбейт окшойт. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Гөлдө биз өтө жакшы сбор өттүк. Кудай кааласа ошо маанайы болсо жакшы. Балдардын баарында настрой жакшы. Кудай кааласа ал жака барып жакшы даярдыктарды көрүп, чоңдогон ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм. Мындан ары ошо тактикалык жактан анан өзү ошо жолдош беттештерди өзүбүздүн күчүбүздү көрүп, кийинки ошо Азиядагы оюндарга даярданабыз. Гүлжигит Алыкулов дагы азыр биздин жаныбызда. Гөлдө барып сбордон өтүп келдиңер, ал жакта кандай даярдык болду? Даярдык аябай катуу болду. Тилекке каршы ушу биз Валера жана мен, анан жана Акрамжон Омаров үчөөбүз жаракат алып калдык. Эми ошо кече күнү МРТга түшүп, ошол мен жеке өзүмдү айта кетсем, операция кылганга эчтеке кылбайт, операция болбойт. Ошондуктан буйрса ошо бир жумада Дубайда лечение кылып, командага жардам бериш керек. Буйрса тренировканы баштап. Демек, бир жуманын ичинде бул жаракат айыгат дегендей ошондой түшүнсөк болобу? Ошо надеемся, Кудайым буйрса ошондой. Результаттары чыкты, жанагы анализдердин результаттары чыкты. Аны бирок доктор билет. Мен аны көп деле түшүнгөн жокмун, бирок ошентип ушу 7 күндөй ушундай бир лечение алам буйрса. Эң башкысы Азия кубогунун өзүнө аны эч кандай тиешеси болбойт, Албетте. Ал жакта эми 4 жолдоштук контролдук беттеш өтөт да. Азыр ошондо машыктыруучу силерге эмнеге басым жасап атат да, ошондо дагы үйрөтө турган жалар тууралуу сөз болгон жокпу, кандай? Ал тууралуу эми өзүбүзчө жана теорияларда сүйлөшөбүз, андыктан эчтеке дей албайм ал жөнүндө. Биринчи оюнда бирок Өзбекстан менен официально пропускаю из-за травмы. Ошол.
Азыр биздин жаныбызда азыркы Кыргызстандын курама командасынын өзөктүү оюнчуларынын бири Али Мардон Шукуров жаныбызда. Мына ошол Бириккен Араб Эмираттарына учуп атасыңар. Кандай маанайда, кандай даярдыкта баратасыңар, абал кандай? Настрой жакшы буюрса. Биринчи күндөн баштап, биринчи тренировкадан баштап эң последний күнгө чейин бардык күчүбүздү берип, кыргыз элин кубанытабыз деген ишеничтемин. Ошондо узак убакытка кетип атасыңар да, бир айга чейин жолдоштук беттештер болот, андан кийин Азия кубогунун өзү башталат. Ошондуктан да азыр Кыргызстандан учуп баратып, күйөрмандарга кайрылып, аларга эмне деп айткың келет эле да? Буюрса биз бардык күчүбүздү поляда, тренировкада беребиз, оюндарда. Күйөрмандар бизге дуа кылып, колдоп беришсе эле жетет. Немандан кетти деп уктук да, анан ошол азыр бул жагынан кандай, башка клубтардан сунуш барбы же курама команданын оюндары бүтмөйүнчө ал тууралуу маалымат жок болобу? Азырынча ошо сунуштар болуп атат, бирок конкретно эчтеке жок. Конкретно приложениялар бар, бирок ошо чечилик бардык нерсе. Эгер чемпионат Азияга чейин чечилбесе, анда чемпионат Азияда бардык оюнду сборныйга коюп, чемпионат Азиядан кийин чечилиши мүмкүн. Ага чейин деле болуп кетиши мүмкүн. Азырча белгисиз. Европадан барбы сунуштар? Европадан бар буюрса. Ийгиликтер каалайбыз, жакшы барып келгиле, жеңиш менен барып келгиле. Кыргызстан курама командасынын дагы бир өзөктүү оюнчусу, акыркы мына Оман менен болгон беттештеги биздин негизги каарманыбыз Адыл Абдрахманов. Салам алейкум. Көп убакытка учуп атасыңар, бир айга жакын жолдоштук беттештер, андан кийин расмий беттештер. Ушул Дубайга азыр учкандан, Катардан эмнени күтүп атасыңар да? Буюрса иншаллах азыр биз бир жума дегендей көлдө даярдандык. Азыр даярдан биринчи этап бүттү, эми азыр Дубайга барып, уже экинчи этап башталат. Буюрса иншаллах ошол товарищеский оюндөрдү ойноп, чемпионат Азияга жакшы даярданып, соперниктер дагы товарищеский ойной турган оюндордо соперниктер дагы күчтүү соперниктер. Атайын ошондой соперниктер менен оюн кылтат азыр. Чтобы ошолор менен ойноп, уже Азия чемпионаттагы оюндорго даяр болуш үчүнчү убакыт кеңири жетиштүү дейм. Мурдакы Кубок Азияда дагы биз ойногон кезде бизге оюндун астында көп видеолорду тартып, биздин күйөрмандар, биздин спортсмендер дегеле биздин ошо футбол айтсам үй бүлөлүктөр көп колдон көрсөткөн, аларга бизге аябай жакшы дем күч берип аткан болчу. Кыргызстанда болушса дагы бизге видеолор жөнөтүп, ошондой жакшы каалоо тилектерин айтып, анан биздин күйөрмандарга айтмакмын, кимдики мүмкүнчүлүгү болсо, азыр баягы интернетте деле жүрүп атпайбы, ошо турлар бар экен. Ошо турларды алып келип, оюндарга катышып көрсө деле болот, живой. Ошон үчүн алардын ар бир адамдын бизге колдосу, жылуу сөздөрү дагы бизге абдан маанилүү. Анткени биз баягы жакшы результатка баарыбыз бирге жетебиз да, анткени бизди колдоп турса, бизде ошончолук көбүрөөк күч болот, көбүрөөк мотивация болот. Ошон үчүн жакшы ийгиликтерге баарыбыз чогуу жеткенге аракет кылабыз да. Силерде азыр жаң баштыруучунун талаптарына, анын эмнени көздөгөнүнө толук түшүнүп калдыбы команда? Түшүнүп калдык уже, анткени уже мен толук уже 7-8 сбор келип атам бул тренер менен. Баягы убакыт керек экен, анткени жакын эле аз убакытта бир түшүндүрүп жеткириш кыйын экен да. Ошон үчүн 6-7 ай болду. Азыр уже команда мына өзүңөрдө көргөндө деле уже бир какой-то рисунок көрүнүп калды. Мына эң айкы оюндар результаты менен деле айтсак болот. Оман менен, например, оюнда деле уже биздин күйөрмандар деле айтып атышат, что уже футболисттер уже башкача ойноп, мурдага караганда уже бул тренердин европейский
каалаган эмелерин биз уже түшүнүп, уже поляда уже ишке аштыра баштадык да уже. Биз азыр аэропортто ошол Кыргызстан курама командасынын көрманын жолуктуруп калдык. Атын ким болот? Максатбек Аралбек. Азыр кайсыл жакка учуп атасың? Биз Москвага учуп атабыз азыр. Анан Кыргызстан курама командасын көрүп калыптырсың, өзүң келип калдың. Эми эмнени каалайт элең ушул курама командага? Сборныйга мен жеңиштер каалайм, тагы жаратышын каалайм, финалга чыгышын каалайм. Полуфинал жакшы буйругузуткан, жакшы оюндар күтөбүз сборныйдан. Сен кимдердин ойногону жагат сага, кимдерди өзгөчөлөп айта алат элең да? Быйылкы оюнчулардан ушул Шүкүров, Бразман, Кайрат жакшы деп баалайм азырынча. Гүлжигиттен да күтөм жакшы оюндарды. Ушу. Ержан Топотаевдин жанында вратарис, голкипер. Кыргыз элине кантип эмне айткың келет да? Ушун биз курама команданы канчалык колдошубуз керек, анын кандай пайдасы бар дегендей. Ошо быйыл эми Кудай кааласа Катарда 24 оюн болот, Азия чемпионаты. Кыргыз элинди жакшылап колдоп коштоого тилимиз. Бүткүл биздин кыргыз элибиз баарыңыздардан суранычы. Ошо негизи ошо чемпионат мирада өз ар бир кишинин жакшы көрүү командасы бар. Ошо эми Кыргызстан буюрса чемпионат Азияда ойнойт, ошондуктан бүткүл Аргентинаны көрдүңүздөр, бүт эли эшикке чыгып ушундай чемпион болушту. Ошондой бизге поддержка берсин, буюрса баары жакшы болот.